чакалапты ташып. Пожарный. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Бишкек шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнүн биринен өрт чыкты. Күбө болгондордун айтымында өрт филармониянын күнчыгыш жагында жайгашкан батирден чыккан. Ал эми азырынча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан себеби айтыла элек. Отканда резко бул балдардан кетти пластик эме таткан же. Өздөрү. Бак. Подъезд бuyotaba же балкон бу. Балкон кен. Чака ичине киргенде деле бир бала кирип кетти ичине. Кирип кетти бар. Ой, чуркап кирип кетти. Дагы балдар бар. Ичинен мындай чыкты. Мына неме 9 булак деген форель бар. Сапындын Ош шаарындагы 9 булак кафесинде балыктын ичинде чымындардын өлүгү жүрөт. Унаны буту менен башкарып, ээн баштык кылган айдоочу кармалды. Instagram социалдык тармагында жарыяланган видео боюнча МКГБнын басма сөз кызматы төмөнкүлөрдү билдирет. Аталган айдоочу транспорт каражатын колу менен эмес, буту менен башкарып, жол кыймылынын эрежелерин одону түрдө бузган. Мындай аракеттер жол транспорт кырсыгынын келип чыгуу коркунучун жогорулатып, башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө жана коопсуздугуна төздөн-төз коркунуч жаратат. Учурда айдоочунун өздүгү такталып, унасы айып короо жайына токтотулду. Ал эми айдоочуга карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, мындан ары топтолгон материалдар айдоочуну транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратуу маселесин кароо үчүн сотко жөнөтүлөт. Бишкек шаарынын МККБнын басма сөз кызматы бардык жол кыймылынын катышуучуларын жол кыймылынын эрежелерин так сактоого жана жолдордо жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Сіздер таға бердіңіздерді, мына ошол видео салып бүттүк турайбыз. Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден кийин алгачкы жолу эл алдына чыгып, муктаж үй бүлөгө жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден бери биринчи жолу коомчулуктун алдына чыкты. Ал турак жайга муктаж үй бүлөгө жаңы үй тапшыруу аземине катышты. Видеону анын тарапташтары жарыялашты. Иш-чаранын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев жаңы үйдүн ээлерине ачкычтарды жеке өзү тапшырып, үй бүлөгө бакубат жашоо каалады. Ар бир адамдын өз үйү болушу керек. Президент Садыр Жапаров жарандардын турак жай муктаждыктарын чечүүгө багытталган саясатты жүргүзүп жатат. Ош жана Кара Сууда ипотекалык үйлөрдүн кандайча ачылганын өзүңүз көрдүңүз. Эми миңдеген үй бүлөлөр өз үйлөрдүн алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Ар бир муктаж үй бүлөнүн башынын үстүндө чатыры болушу керек дейди ал. Иш-чаранын катышуучуларынын айтымында үйдүн курулушу оор кырдаалдагы үй бүлөгө кайрымдуулук катары уюштурулган. Садыр Жапаров Ирина Карамушкинага ырайым берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу мурдагы депутаттын адвокаты билдирди. Эске салсак, Ирина Карамушкина Кой Таш окуялар боюнча соттолуп, 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту анын жаза мөөнөтүн дагы 6 айга узарткан. Оштун мурунку мэринин жөнөкөй жерде тамактанып отурган видеосу тарады. Социалдык тармактарда Оштун мурунку мэринин жөнөкөй жерде тамактанып отурган видеосу тарады. Кадрларда экс-мэр эч кандай коштоочусуз эле ашканада отурганы көрүнөт. Бул көрүнүш интернет колдонуучуларынын көңүлүн буруп, айрымдар анын жөнөкөйлүгүн мактаса, башкалары ар кандай пикирлерин жазышууда. Видеонун качан жана кайсыл жерде тартылганы такталган эмес. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегенде кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат.
Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Ошого бир бийлик кылайын деп сиздер менен макулдаштым эле. Ошону сиздер таа бердиңиздер эле. Мына ошол видео салып бүттүк турайбы. Кудай буюруп насип этсин. Канаттын кубатка мына ушул үй кут болсун. Бала чакасы менен ушул үйдө өнүп өсүп, жакшылап жашап, ойноп күлүп, тойлору болуп, ушул айыл менен, туугандар менен, ушул жерликтер менен чогуу бирге өсүп өргөнгө буйруп насип этсин Кудай. Өзүңүздөр көрүп билип турасыздар, мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө жүргүзүлүп аткан саясаттагы ушуга багытталган ар бир адам үйлүү болуш керек деп. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич дагы кечээ эле мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ошто ипотекалык үйлөрдү ачып берди, Кара Суулда ачып берди, ошол үйлөрдү. 1000 адамга, Ошто бир 600дөй, Кара Сууда 400дөй адамга үйлөрдү ачып берди. Мамлекетти жүргүзгөн саясат да ошондой. Ар бир кыйналган үй бүлө, үйгө муктаж болгон адам үйлүү болуш керек. Интернет тармактарында автоимаштык кылган айдоочуга табылып келип, өзүнө арада тийиштүү протокол түзүлүп, автоунаасы айыптоого кирип аткан учур. Я сделал видео, признаю. Урматтуу медиа тармакта жүргөн блогер жана башка интернет колдонуучулар, эгерде сизде көп катталуучу болсо, жаш балдарга жана башка колдонуучуларга туура үлгү болуңуздар суранып, анткени жол кыймылдын эрежеси бул өмүр эрежеси.